Кыргызстан дүйнөгө чоң дымактары бар, түптөлгөн өлкө катары өзүн көрсөтүшү керек. Өнүккөн мамлекеттер ортосунда диалог үчүн уюштурулган аянтчыларга катышуусу зарыл. Муну менен маанилүү байланыштарды түзүүгө, инвестиция тартууга, стратегиялык өнөктөштүккө жетишүүгө жол ачылат дейт Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Анын айтымында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбаратта бир ГЭС сыяктуу мега долбоорлорду ишке ашыруу менен Кыргызстан дүйнөгө өзүн дымактуу мамлекет катары тааныта алат. Азыркы бийликтин алдыдагы башкы пландарынын бири так ушул эки ири курулушту аягына чыгаруу. Эл аралык темир жолду салуу күз айларында башталганы турса, Камбаратта бир ГЭСин курууга даярдыктар кызуу жүрүп жатканына 2 жылга чукулдады. Тагыраагы гидроэлектростанцияны тургузуу үчүн жол салуу, көпүрө куруу, туннель казуу, электр чубалгыларын тартып келүү иштери былтыр эле башталган. Азыр жумуштар арбып калды дейт энергетика министри. Ондогон жылдар бою ойлонулуп келген план ийгиликтүү ишке ашып кетсе, Кыргызстан энергетикалык эгемендикке жетип, экспорттоочу өлкөгө айланат деген тилектер бар. Тамчыдан көл куралат дегендей ири ГЭСтер салынып, эскиси оңдолуп, кубаттуулугу төмөнү күчтөнгөнчө чакан гидроэлектростанциялар жардамга келүүдө. Бала Саруу, Ысык Ата, Көк Арт сыяктуу 2-3 жыл мурда башталган курулуштардын алды ишке берилип, электр жарыгы өндүрүлүп жатат. Анын айрымдарын мамлекет өз эсебинен салса, инвесторлордун жардамы менен жана жеке ишкерлер тарабынан ишке ашып жаткандары дагы бар. Бекеринен Кыргызстанда энергетикалык долбоорлордун доору башталды деп айтылбаса керек. Кыргызстан акыркы 2 жыл аралыгында генерацияны көбөйтүү жаатында бийлик төрө киришти. Учурда 3 ири жана 40 чукул чакан ГЭС курулууда. Белгиленген кичи гидроэлектростанциялардын бир тобу курулуп бүтүп ишке кирсе, дагы бир тобунда куруу долбоорлуу. Инвесторлорду тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Деги эле буга чейин өлкөнүн гидроэнергетика жаатындагы дараметинин 13-14% гана колдонулары айтылып келген. Ал эми Кыргызстан Борбор Айжада суу башында өлкө экенин эске алганда, бул көрсөткүчтү 60-70% чейин жеткирүү толук мүмкүн дешет адистер. Курулушу быйыл жыл башында башталган Сокулук ГЭС-3 чакан гидроэлектростанциясынын курулушу бүгүнкү күндө 60% аяктап калды. Кийинки жылы жаз айларында толук бүткөрүлүп, ишке кирет деп мерчемделген. Чакан ГЭСтин кубаттуулугу 9,5 мегаватты түзүп, аны салууга инвесторлор тартылган. Учурда куруучулар күнү түнү дебей иш үстүндө. Чакан ГЭС Сокулук районунун Төшбулак айылынан күнчыгыш тарабында Сокулук дарыясынын жээгинде салынууда. Суунун агымынын басымын көбөйтүү үчүн бир канча аралыкка тартылган атайын түтүктөр жаткырылат. Бул үчүн суу башыда даярдалууда. ГЭС бере турган кубаттуулук аймактагы Белогорка көмөк чордонуна кошулат. ГЭС бүтсө 9,5 мегаватт, биз ошол техникалык шарттар алганбыз. Улуттук электростанциялар техникалык шарттардын негизинде биз ошол бул жерде Белогорка подстанциясына кошобуз общий. Буюрса кийинки жылдын 25 жылдын март айларына бүтүрүнү болжолдоп жатабыз. Сокулук дарыясында Туюк кичи гидроэлектростанциясы да салынууда. Анын кубаттуулугу 6,3 мегаватты түзүп, курулуштун 40% бүткөрүлгөн. Чүй облусунун Ысык Ата, Сокулук, Москва райондорунда жалпысынан 24 чакан ГЭС куруу пландалса, анын тең жарымында жигердүү иштер жүрүүдө. Чекесинен ишке берилип отуруп, жалпысынан 66 мегаватка чукул кубаттуулук пайда болору белгиленген. Инвесторларды албетте мамлекет өз жетекчилик чакырып келет бизге, биз менен жолуктурат. Биз андан ары ички техникалык жактан эч кандай тоскоолсуз иштер жүрүшүнө биз көмөктөшөбүз. Техникалык шарттарды беребиз. Биздин линияларга кандай кошулуш керек, кайсы класс напряжение менен барыш керек, андан ары элге кандай электроэнергия жеткизиш керек. Ошол эле убакта Кадамжай районунун Майдан айылында курулуп жаткан чакан ГЭС жакынкы эле күндөрү пайдаланууга берилет. Учурда курулуш иштери дээрлик 90% аяктаган. Кубаттуулугу 4 мегаватт деп белгиленген. Ички инвесторлор тарабынан курулуп жаткан ГЭСтин жалпы сметалык баасы $3 миллион. Чакан ГЭС ишке берилсе, Майдан айыл аймагындагы 1500 кожолукту электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Инвесторлор аталган Исфайран 1 ГЭСин ишке киргизгенден кийин экинчи ГЭСтин курулушу башталарында кошумчалашты. 4 мегаватт толугу менен иштеп, агрегаттар ишке кирип калган болсо, 2,5 миллион киловатт айына чыгарганы
даяр болуп калат да. Биз үй бүлөгө эсептегенибизде орто эсеп менен где-то 1,5 миң үй бүлөгө жетип калат да айына. Сатуу жолдору биз мамлекеттин электр чуалгыларына улап беребиз. А мамлекет өзү сатат бөлүп элдерге. Эске салсак, кечээ жакында эле Сузак районунда кубаттуулугу 6,8 мегаватты түзгөн Көгарт жана Токтогул районунда 2 гидроагрегаттуу кубаттуулугу 9,6 мегаватты түзгөн Кайнама Чакан гидроэлектростанциялар ишке кирди. Анын ачылышына катышкан мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул объекттер тиешелүү аймактардын өнүгүшүнө чоң өбөлгө болоорун жана аларды ишке ашыруу үчүн комплекстүү жүрүп жаткан аракеттердин натыйжасы экенин белгиледи. Албетте бул Чакан КЭСтин ачылышы өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясы жаатындагы көйгөйлөрдү чечүүдө эң биринчи кезекте электр кубатын өндүрө турган КЭСтерди куруу маселелери турганын жакшы билесиздер. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров КЭСтерди куруу иштери тынымсыз уланаарын айтты. Маселен, Орто Токой жана Папан суу сактагычтарында да тиешелүү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча келишимдерге кол коюлган. Быйыл жыл башынан бери жалпы кубаттуулугу 43,6 мегаватты түзгөн Чакан КЭСтер ишке кирди. Ошол эле убакта Камбарата 1 КЭСин куруу алдындагы даярдыктар жигердүү жүрүүдө. Жалпысынан 15 чакырым жол курула турган болсо, анын 2,5 чакырымы бүткөрүлгөн. Мындан тышкары аба чубалгылары тартылып, мамычалар орнотулууда. 110 киловольттук линия куруу болчу. Ал мына азыркы күндө акыркы опораларын куруп атат. Быйылкы жылга Кудай буйрса октябрь айларына чейин линияны тартып бүтөбүз. Анан уже сентябрдан аяк октябрда подстанциянын оборудованиясы келет. Быйыл буйрса эмки жылга чейин ошол подстанцияны куруп бүтүшүбүз керек да. Андан тышкары чоң көпүрөбүз бар. Ошол көпүрөнүн азыр жумуштары кызуу жүрүп жатат. Учурда туннелдин 113 метри казылган, 31 августка чейин калган бөлүгү бүткөрүлөт. Энергетика министри КЭСти куруу ишин өз убагында баштоо үчүн даярдыкты жыйынтыктоону тапшырды. Турбинный оборудование боюнча бүт жабдуулар коюлуп, монтаж иштерди азыркы генератордун ротору түштү. Азыркы учурда үстүңкү крестовинаны орнотуу жана утурлоо иштери жүрүп атат. Учурда Камбарата КЭС подстанциясы реконструкцияланууда, ага ылайык жабдуулары демонтаждалып, жаңысы орнотулууда. Ошондой эле Токтогул КЭСинин биринчи агрегатын модернизациялоо 65% аяктап калды. Мында жүргүзүлүп жаткан иштер күз-кыш мезгилине чейин толук бүткөрүлөт. Үчкоргон КЭСин дагы модернизациялоо аракети күч. Жаңы гидроагрегатты чогултуу иштери жүрүп жатат. Планга ылайык ушул айдын аягында башкы трансформатору демонтаждала баштайт. Чогултуу иштери 95%га бүтүп калды. Роторду 50%ге бүтүп атат. Анан кийин рабочий колесолордун ордуларын жаңы алар почти 100% бүтүп калды. Анан кийин спиральный камера жана каска иштери, анан кийин шахта турбиналар уже 97% иштери бүтүп калды, аяктап калды да. Тиешелүү жетекчилерге күз-кыш мезгилине жогорку деңгээлде даярдык көрүү талабы коюлган. Өзгөчө Токтогул, Үчкоргон КЭСтеринин реконструкцияланып жаткан гидроагрегаттары убагында ишке берилиши зарыл. Белгилей кетсек, акыркы жылдары өлкөдө электр энергиясын керектөө жыл сайын 4%га өсүүдө. Бардык жалпы кубаттуулук 15 миллиард киловатт саат өндүрүлсө, керектөө 18 миллиард киловатт саатка чыгып кетүүдө. Андыктан бүгүнкү күндө генерацияны көбөйтүү заман талабы. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.